университетке келишиме жакшы бир инсан себепчи болгон. Бирок ал инсан азыр менин бул жака келишиме себепчи экенин азыр деле билбейт. Билсе дагы унутуп калса керек. Бирок ошол туура жолго түшүшүмө жана ошол даражага жетишиме кайсы бир деңгээлде ошол адамдын себеби өтө чоң эле. Мен университетке атайын даярданып келген эмесмин. Кокусунан эле келип калгам. Кокусунан дегенде кандай, мен негизи окууну бүткөндөн кийин, кулинарияны бүтүп окугандан кийин иштеп, кийин поляда иштеп жүргөндө полядан тажап иштегим келбей калгандан кийин уже бардык университеттер кабыл алуу уже бүткөн эле да. Анан эмне кылсам деп анан бир досум бар эле, ушу исламскийде окуйт эле. Кийин ошол айтып калды, уже эртең исламскийде кабыл алуунун эң акыркы күнү депчи. Анан кийин сразу үйдөгүлөргө айтпай эле өзүм документтерди тууралап эле сразу келип тапшырдым. Анан үйгө барып айткам да, ата-энеме ушундай, короче, тапшырдым, окутасыздарбы десем, анан зордон макул болушкан да. Университетине вообще сама хотела, потому что это была какая-то детская мечта быть теологом, потому что когда вот в детстве только училась читать Коран, в медресе на меня просто огромное влияние, очень сильно повлияли мои устазки, и у меня просто появилась какая-то детская мечта, что вот в будущем я тоже хочу так же, как они, открывать дорогу ислама кому-то. Ар бир баланын өзү ата-энеси көрөгөч болот. Ата-энеси ошол балага эмне керектигин билет. Мен өз ата-энем айтканы менен келгем университетке. Анан ошо жаштыгымда шоктонуп, көп шоктук кылганыма университетке жөнөттү го деп ойлойм, жакшы чөйрөгө. Бирок адашкан эмес, туура жерге жөнөтүшкөн. Мен өкүнбөйм. Ашпасам, мектепте жүргөндө, 5-6 класста окуп жүргөндө, дайыма ушул жерден 131 маршрутка мен өтөт элем, жагат эле оронгон кыздар, өтөт эле. Анан 11 класста окуп жатканда мага ата-энем ушул жакка тапшырууну сунуш берди. Мен 11 класста окуп жатып орондум. Бирок менин оюмда мен башка бир окуу жайга тапшыруу болчу. Кийинчерээк ата-энем сунуш берип, ушул жакка тапшырсаң жакшы болот деп аябай көп сөздөрүн айтышты. Кийинчерээк мен өзүм ойлонуп, мисалы өзүң каалабай туруп тапшырып алсаң дагы кийин бул кесип боюнча иштей албайсың да. Өзүм бул нерсеге мындайча айтканда осознанно келдим десем болот. Мен эки кесипти салыштырып көрүп, кайсынысы мага көбүрөөк пайдалуу, кайсынысы бул дүйнөмө жана кайсынысы кыяматыма дагы пайда алып келет. Ошону салыштырып өзүм чечим чыгардым десем болот. Мен Кыргызстан Ислам университетине келип калганымдын себеби бул мен атам болгон. Себеби мен үй бүлөдө эң чоң баласы болгондуктан атам ушул инилериңди жанагындай туура тарбия берип, туура жол менен жанагындай бир өзүң баш болуп жүр деген максатта ошол Ислам университетине окутам сени деп ошол себеп менен атамдын кеңеши менен Ислам университетине келип калганмын. Курска келгенде ал учурда Захра деген жатаканада жашайт болчук. Ошондо көп окуялар болгон. Ошолордон кийин мен өзүмө көп таасир алдым. Ал учурда 143 деген маршрутка мен барат болчук. Анан ошондо баарыбыз чүй менен кетип, бир чыкканда маршрутка 20 чакты кыз чыгат болчук да. Анан шофёрлор да танып калган. Азыр бул жерден жоокчандар чыгат деп арттагыларга да чалып, азыр жоокчандар чыгат, карап тургула дейт болчу да. Анан түшкөндө дагы эшикти ачып тургула, бул жерден азыр ушул кыздар түшөт деп баары сүйлөшөт болчу. Кээ бирлери болсо жаман көрөт, кээ бирлери болсо күлөт да. Ушундай окуялардан кийин өзүмө көп таасир алдым. Менин артыман башка жоокчан кыздарга сөз тийбеш үчүн өзүмдү коомдук жерлерде, элдин арасында жүргөндө кандай жүрүш керек, ар бир жоокчандын мойнунда бир чоң милдет турганын ошондон кийин сезе баштадым. Эми биринчи курста мен бир аз азыркыдай эмес, бир аз стервараак болсом керек. Биринчи курста чындап мындай башка адамдардын айтуусу боюнча деле ошо биринчи курста мындай стервараак болуп, өзүмчө мындай мен баарын билем, мындай кыскасы мен городскаямын деген сыяктуу ушундай эмелер болчу да биринчи курстачы. Анан азыр болсо уже андай сезим жок. Биринчи курста мен жаш элек биринчи келгенде. Могул сакалдар жок эле.
Биринчи курска келгенде илимибиз жок элек, мындай илимден, шарият жактан, башка тилден мындай эмебиз жок эле да. Маалыматыбыз жок эле. Азыр Кудайга шүгүр. Ойлор болгон, окуп кете аламбы деген ойлор болгон. Сабактар кире баштаган, сабактарды окуп, анан дин тууралуу маалымат ала баштадык. Жана ушундай эле бир канча убакыт өткөндөн кийин сабактар үчүн эмес, өзүбүз үчүн жана өзүбүздүн жашообузду бир нукка, шарияттын өкүмүнө ылайыкташтырып бир нукка түшүрүп алуу үчүн рахаттанып окуй баштадык сабактарды. Бизге окуп жүргөндө баардык эле устаздар кирип өзүнүн акыл кеңештерин айтып, таасирдүү сөздөрүн айтып кеткен. Баарын эле мага жакшы сөздөрүн мындай жүрөккө тийип, ошого амал кылып жүргөнбүз да. Устаздардын таасирдүү сөзү биринчи курста болгон. Жогоруда айтып өткөндөй, диний маалыматым бар болуп, өзүм эмгегим менен келдим, ушул жака жеттим, бул менин жетишкендигим деген сезимдер менен келгем чындыгында. Бирок ошол учурда Ниматулла Рыскулов устазыбыздын бир айткан сөзү менин жашоомо аябай чоң өзгөрүү киргизген. Ал сөзү ата-энеңер учурда кандай диний жашоодо жашайбы, жашабайбы, бирок бир нерсени унутпагыла деген. Ата-энеңердин кайсы бир сөзү же кайсы бир иши Аллахка жаккан үчүн ошол ишинин сыйлыгы катары Раббиңер силерди ушул туура жолго салып койду деген сөзү менин жашоомо аябай чоң таасир берген. Ошондон кийин бул жашоого келгенибизге, жашоодо жеткен ийгиликтерибизге ата-энебиздин аябай чоң таасири. Мындайча айтканда, ата-энебиз себептүү бул жака келгенибизди мен чындыгында ошондо түшүндүм. Таасирдүү сөзү өтө көп болгон, бирок ушул мен университетке келип башка жактардан окуган сөздөрүм 14 кылым алдың эле биздин Куранда, биздин пайгамбарыбыз айткан хадистерде айтылган экен. Мындай айтканда, устаздардын таасирдүү сөзү мага бир хадис болду. Иннамал амалу биният. Ушул хадис мен эсимде калып, ушул хадис мени өзгөрткөнгө себеп болду. Амалдар ниетке жараша. Биз эгер ниетибиз түз болсо, ар бир нерседен туура ниет кылууну үйрөнсөк, биздин амалдарыбыз дагы ошондой болот экен. Ошону үйрөндүм мен, ошондон кийин көп нерсе өзгөрүп, бул хадисти жашоомо киргизгенден кийин менде болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Канчалык илимди 100% кызыл менен бүтүп дейт да, деп университеттичи, анан аябай сонун илим алып туруп, бирок адеп ахлагыңар жок болсо, мындай бирөөгө мамиле кылганды билбеген адеп ахлагыңар чорт болсо деп айтканда, мындайча айтканда, ошондой болсо, силер анда адамдарга илимди тарата албайсыңар дегенде, ошон үчүн биринчи эле кезекте адеп ахлагыңарды оңдоп, ошого басым жасагыла деген да. На одном из уроков один преподаватель просто процитировал один аят. Это аят 233 аят сура Бакара. Там он просто процитировал ту часть, где говорится то, что на человека Всевышний Аллах не возлагает то, на что человек просто не способен. Дегеле биздин устаздар бул Курандан, хадистен, пайгамбарыбыздын айтып кеткен хадис сөздөрүнөн сүйлөйт. Устаздарыбыздын дегеле бардык эле сөздөрү таасирлүү. Эгерде ошол устаздардын айткан бизге насааттарын, кеңештерин толук аткарсак, биз бул жашоодо эч качан адашпайбыз да. Себеби бул пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен жол менен, пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен, айтып кеткен сөздөрдү айтышат. Устаздарыбыздын бардыгынын сөздөрү бизге мындай жеке мен өзүмө толук жанагындай таасир этет. Ушул мени динге, исламга бекем болушума бул ошол устаздарымдын насааттары, сөздөрү аябай чоң таасирин берди десем болот. Динде калган күн же болбосо күндөр деп эстей турган болсом, бул менин биринчи курстагы ушул университетте өткөргөн бир айлык Рамазан айым десем болот да. Анткени мен өзүм 6 классымдан бери орозо кармайт болчумун, бирок биринчи курста ушул университетте өткөргөн күндөрүм азыркыга чейин эсимде. Ушунчалык оронгон адамдар, динде жүргөн, мындайча айтканда аябай берекелүү, эсте каларлык, керек болсо кадыр түндү да университетте өткөргөм да. Биринчи курста ушундай ыкласым менен ушундай чөйрөдө болгонума аябай
өзүм суктанып, сыймыктанып, биринчи курста ушул университетте өткөргөн Рамазан айларым, Рамазан күндөрүм мен үчүн эң унуткусуз күндөрдүн бири. Чоң устазыбызды биринчи көргөн күнүм эсте калган. Мындай телевизордон көрүп жүрүп, түшүзгө кирип ушундай болуп жүргөн, бирок мындай өзүң көргөндө башкача сезимдер болгон. Ал эме болуп кандай болгон десек, биз сабакта переменада отурганбыз, анан кийин биринчи этажда биз окусак, экинчи этажда 4-курстар окуйт эле да. Анан ошолорго Расим Мурси деген сабактан дайыма 4-чү күнү, 2-чи күнү ошол күндү билет элек да, устаз кайсы күнү келеринчи. Анан кийин ошондо мындай эле отурсак эле устаз мемеден айнектен көрүп калдык да, көрүп калып эле мен чуркап барып эле айнектен барып чуркап монтип устазды карап бул жакка чейин кийинки эшикке киргенге чейин мындай узаттым дагы, анан кайра аркага кайтып эшиктен чуркап устазды алдынан тосуп алган. Ошол күнүм эсимден кетпейт. Устазыбыз раматтуу, ошол эсимде калган. Жай жанаттан болсун. Мүмкүнчүлүктү өз ордунда пайдалана алыңыздар. Убакыт болобу, мүмкүнчүлүк болобу, же болбосо ден соолук болобу, же устазалар болобу, өз убактысында пайдаланып калыңыздар. Жана ушундай эле устазаларды бүгүн бар, бирок эртең жок болуп калуусу толук ыктымал. Ошондуктан илимин алып алыңыздар. Мүнөзүнө же баанын айынан жаман көрбөңүздөр. Илимине ашык болуп, илимин алып алыңыздар деп элем. Кеңешим албетте окугула. Бул ислам динин окуу кыйынчылыктар менен келет. Кыйынчылыктарга сабыр кылгыла. Биз деле ошол 1-курстан 4-курска чейин ар кандай күндөр башыбыздан өттү. Кээде кыйналдык, кыйынчылыктын артынан жакшылыктар келди. Ошол аракетти эч качан жанагындай максатыңардан тайбагыла. Жакшылап окуп үйрөнүп, бул келечекте ислам динин өнүктүрүүгө албетте бул силердин салымыңар керек. Ниетти туура коюш керек. Аллахтаган ыраазычылыгы үчүн, адам көрсүн үчүн эмес. Анан дагы университеттен тышкары башка курстарга дагы жазылып өзүбүздү ар тарапта өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Килерге силер главный кылган ишиңерге эч качан өкүнбөгүлө. Эң жакшы жерге окудуңар, эң сонун жерге окудуңар. Бул окуу жай силер өзүңөр сүйсөңөр окуу жайыңарды, ошондо башкалар дагы сүйө алат. Ошон үчүн өзүңөрдүн окуу жайыңарды, өзүңөрдү сүйүүнү үйрөнгүлө. Жана бул университеттен алган билимим же алган дипломум пайдасы берет, пайдасы бербейт деп ойлонбогула. Бул университетке окуп силер эң жакшы ишти кылдыңар. Бул университеттин пайдасы силерге кругозоруңар өстү, жакшы чөйрө таптыңар, жакшы досторду таптыңар. Бул жашоодо пайдасын тийгизет. Сөзсүз жашоодо пайдасын тийгизет. Бетте ушундай Кыргызстан Ислам университетидей жер болбосо, адамдар мындай айтканда бул окуу жай элди агартуучу окуу жай, элди оңолтуучу, элди туура жолго багыттоочу окуу жай. Ушул окуу жайдын жамаатына, устаздарга Аллах сиздерден ыраазы болсун. Сиздерге ыраазымын. Мен башынан кайрадан төрөлгөндө дагы бул университетке тапшырат элем. Эң жакшы тандоо болгон. Анан ошонун атынан мени бул университетке сунуштаган ата-энем бар бир ушул видеону көрөт. Ата-энеме чоң рахмат. Мага эң жакшы жерде сунуштагансыздар. Эң сонун. Мен Кыргызстан Ислам университетинде бардык эжелерге, сиңдилерге сунуштаймын. Себеп дегенде бул университет Кыргызстаныбызда жападан жалгыз университет болуп саналат. Бул жака келсең, чөйрөсү, аурасы өзүнө тартып турат, бардык эле инсандар, досторуң, Аллахты эстеп турган достор. Ошондуктан ушул университетке келиңиздер, эки дүйнө ыраазычылыгына жетесиздер. Жана ошондой эле ушул экранда көрүп жаткан менин ата-энем, атам, апам сиздерге чоң рахмат. Мен ушул жерге
окутуп, Аллахты таанытып, ушуга себепчи болдуңуздар. Иншаллах сиздер мени окутуу менен акыретиңиздерди курдуңуздар деп айтсам болот. Жана ошондой эле мага ушул күнгө чейин көмөкчү кылган, жакшылыктан аябаган баардык инсандардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.